Бул көркөмдүү гүлүктүн аты Кармела 4 жашта. Кармела өлкөдөгү түрдүү ат оюндарына катышып байгели орундарды ээлеп келет. Анын акыркы жолу уткан чоң байгеси автоунаа болду. Ош облусундагы ат майданында гүлүктөрдү таптаган Ислам Эрлан уулу 3-класстан бери атты таптоо сырларына кызыгып, учурда гүлүктөрдү ат оюндарына даярдап келет. Ал аттын жеңишке жетүүсүндө чабандес күчтүү болушу керектигин айтат. Бунун байгелерине келсек, машина уткан эң чоң байгesi машина болду. 2 жаш кунанын кезинде аксыда байге ат чабышта машина утуп, андан кийин бул жакта деле Ош областында Окот районунда байгелер утуп жүрдү. Биринчи орундарды утуп. Быйыл Ноорузда 2023 Ноорузда Каракөлдө 2-нчи болуп калды. Алланын буйругу менен. Буларды кичинекей балдар чабат, жаш балдар, веси жеңил жаш балдар чабат. Жаш чапкан балдар мыкты болуш керек, опытный болуш керек алар. Ош облусундагы ат майдандагы байгеге чабылып жаткан гүлүктөрдүн дээрлиги англиялык таза кандуу аттар. Алар өлкөгө 200 жыл мурун Англиядан тарагандыгы айтылат. Башка аттардан айырмасы каны күчтүү келип, ылдамдык багынтуу жагынан алдыңкы орунда турат. Жылкыларды машыктырууда да абдан кылдат мамиле кылуу абзел. Эгерде кичинекей эле калпысы кете турган болсо, анда алар ыргымак жакшы натыйжа жарата албай калышы мүмкүн. Уколдоп өзүбүз саябыз, уколдордун ветеринар чакырбайбыз. Өтө эле бир күчтүү ички организм жагынан болуп калса, өтө күчтүү вет врачтар келет. Анан калган жактарын өзүбүз дарылап, өзүбүз кам көрөбүз буларга. Арпа жейт, сулуу жейт, дробленка жейт, арпанын тартылганы. Пока ошондой жемишет. Ат майдандагы аттардын 70%-ын улакка чабылгандар түзөт, калгандары байгеге түшүшөт. Улакка чыгып жүргөн жылкыларды азыктандырууда үйдө багылган аттардан бир топ айырмаланып турат. Буларга саат-саты менен жем-чөбүн берип турбасаң ооруп калышы мүмкүн дешет. Биздин сарайда жалпы жонунан 14 ат бар. 14 ат дайындайбыз. Ошо 12си ошо гүлүккө дайындалат, 2 улакка дайындалат. Улактын аттары. Биздин ошо жумушубуз эртең менен таңкы саат 6-да башталат. Жай мезгили болгондуктан, күн ызык болгондуктан эртең менен эрте туруп эле аттарды бир сыйра суарып алып, анан кийин проездка деп коебуз, тренировкасына чыгып кетебиз. 9-тарга чейин жүрөбүз. Аттарды ошо тоого минебиз, ошо турган кургузга минебиз. Андан кийин келип эле ошо 9-10дордо ошо аттар тазалап, анын жумуштарын кылып коюп, чөп коебуз. Анан кийин чөп жейт, 1-2 саат чөп жейт. 2 сааттан кийин 12лерде суарып, 12лерде жемдерин жейт. Сави салма жейт, редсел деген витаминдерибиз бар, креатин деген витаминдерибиз бар. Ошолорду кошуп беребиз жемдерине. Учурда Ош облусундагы ат майданы оңдоп түзөөгө муктаж. 1984-жылы курулуп пайдаланууга берилген жай акыркы жолу 2000-жылы Оштун 3000 жылдыгына карата капиталдык ремонт жасалган. Андан бери актап сырдоо иштери гана жүрбөсө, капиталдык ремонт жасалган эмес. Жетекчиси ат майданын оңдоп, заманбап шарттарды жаратуу үчүн 190 миллионго долбоор даярдалганын билдирди. Бирок азырынча каражат кайдан бөлүнөрү белгисиз бойдон турат. Буйруса мамлекет тарабынан каржыланып, 31 август Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк күнүнө карата Насир Нисановдун 80 жылына карата бир чоң иш-чара өткөнү пландап атабыз. Буйруса акча бөлүнүп, ошонун алдында 31 августка бүтүрүп, жаңы ишке берилет деп турабыз, күтүп турабыз азыр. Шаардын четинде жайгашкан ат майдандын аянты 121 гектар дээлейт. Анын 90% жери ижарага берилген. Жалпы 3 чоң корпуста мында 12 сарай жайгашкан. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош облусу.